Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Спортко акча коюуга Адин экспертти сунуштайбыз. Адин экспертте коэффициенттери эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң сизге 100% бонус берилет. Пополнение счетту басып туруп, арланга кайрылып балансыңыздарды толуктап алсаңыздар болот. Адин эксперт, ишенимдүү букмейкер. Садыр Жапаровдун тарапташтары эми митингге чыкпайт. Мекенчил партиясы 30 апрель күнү кезектеги Садыр Жапаровдун сотуна митингге чогулушпайт. Бул тууралуу Мекенчил партиясынын саясий кеңеши билдирди. Маалыматка караганда, партиянын чечими боюнча жогорку соттун бүтүмүн күтүп, президент Сооронбай Жээнбековдун соттор адилетсиз чечим чыгарса өзүм кийлигишем деген сөзүнө ишеним артышат. Эске салсак, 23 апрелде Ата Мекен жана Мекенчил партиясы менен бирге митинг өткөрүшүп, 1000ге жакын киши эски аянтка чогулушкан. Маалымат булагы Назар News KG сайты. Суракматов суракка даярбы? Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматовдун дарегине айтылган сындар көбөйдү. Кытайдан алынып келинген 60 автобустун ар биринин 10-15 миң доллар жеп койгондугу тууралуу маалымат массалык маалымат каражаттарына тарады. Бул тууралуу Бишкек мэриясы ак же көк деп жооп бере элек. Эгер бул маалымат чын болсо, далилденип калса, анда азыркы мэрибиз Азиз Суракматов да келечекте түрмөгө түшүп калабы? Ошол себептүү Суракматов суракка эмитен эле даярдана берсе болот экен. Маалымат булагы Назар News KG.